Мына ушул күндү көрүп жатканыбызга Алла Таалага чексиз шүгүрлөр. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарды айтабыз. Абу Хафс Умар ибн аль-Хаттаб аль-Адави өзүнүн чөйрөсүндө узун бою, талапты катуу койгондугу менен өзгөчөлөнгөн. Ал 637-жылдын Рамазан айынын 13-күнүндө Иерусалимден ачкычын алган. Иерусалим ислам келгенге чейин Византия провинциясынын маанилүү шаарларынын бири болгон. Умар ибн аль-Хаттаб Иерусалимге келгенде Иерусалимдин башчысы Сафрони тосуп алган. Жана экөөнүн ортосунда келишим түзүлгөн. Келишимдин негизгилеринин бири жергиликтүү жашоочулардын укугун коргоо болуп эсептелген. Ал Иерусалимге келгенде жөнөкөй кийимчен эле, кызматчыларынан эч кандай айырмасы жок болгон. Анан ага Иерусалимдеги храмдарды көрсөтүшөт. Намаз убагы келгенде ушул жерден окуусун айтышат. Бирок Ибн аль-Хаттаб баш тартат. Мусулмандар бул жерде анын Куран окуганын билишсе, алар храмды мечитке айландырып алгылары келет деп баш тартканын түшүндүргөн. Кийин Иерусалимдеги Ибн аль-Хаттаб намаз окуган жерге анын урматына мечит курулган. Умар ибн аль-Хаттаб храм жайгашкан тоону тазалаган. Дал ушул тоодо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам асманга көтөрүлгөн эле. Бул тоого христиандар буга чейин таштандыларды ыргытышкан. Кийинчерээк ал жерге Аль-Акса мечити курулган. Умар ибн аль-Хаттабтын башкаруусунда шаарда соода сатык өнүккөн. 691-жылы Аль-Акса мечитине Куббат ас-Сахра мечити дагы курулган. Мындан сырткары башка аймактарда дагы мечиттер көбөйгөн. Жана бул адам башка диндегилерге дагы ырайымын көрсөтүп, алардын ислам динин кабыл алуусун мажбурлаган эмес. Тартипти катуу кармагандыгы, талапты катуу койгондугу жана адилеттүүлүгү менен Иерусалимде жашаган элдердин эсинде калган. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, биз дагы ушул Умар ибн аль-Хаттаб сыяктуу жакшы иштерди аткарганга аракет кылалы. Рамазан айыңыздар кут болсун. Кармаган орозоңуздарды Алла Таалам кабыл кылсын.